Эр катын ажырашып кете турган болсо кайнене күнөөлүүбү же келин күнөөлүүбү деген суроонун негизинде мен ойлойм, жеке мен субъектив оюм, пикирим, жеке өзүмдүн айкимимден келип чыгып айтып атам бул сөздөрдү. Ким күнөөлүү десеңиз, бул кайнене күнөөлүү. 18 жаштагы, 20 жаштагы бир кыз бала көп катасы бар. Өзүн эптеп-септеп алдап сулап жолго салып турган кайнене да. Бирок тескерисинче кордоп, үйгө батырбастан көчөгө чыгарып коюш дагы кайнененин колунда. Баласын келип кайрап, келиниң аялың ушундай, мындай деди, андай деди, сен жоктон мындай кылып атат, бул колу мындай экен, уур экен, ар нерсени токуп чыгарып, көчөгө чыгарып коюш да колуңуздан келет. Бирок балаңызга мактап, ажырашам деп атса дагы жараштырып коюп, балам андай кылба, бар келинине кечирим сура, кетип калбаса бар алып кел келинди, мындай алтын келин таппайсың деп жолго салып коюш дагы кайнененин колунан келет. Кайнене ол өзүнчө бир саясатчы, жөн эле кармап коет. Бирок көп кайненелер бүгүн жараштырыштын эмес, ажыратыштын жагында болуп калып атат да, көп учурда, Кудайым өзү сактасын. Тамак бербейт, байкуш келин арыктап өлүп калайын деген. Саартан кечке иштетет. Неге? Себеби менин кайненем убагында ушундай кылган да. Мен ошондой кылышым керек деген түшүнүкү бар. Мындай кылбашыбыз керек, мындай кылбашыбыз керек. Бала дагы өттү да. Бала эркек боло турган болсо, ошо үйлөнөрдө эле кыз балага айтыш керек. Сен тараптан эч ким жашообузга киришпейт, мен тараптан эч ким жашообузга киришпейт. Биз өзгөчө бир мамлекет куруп атабыз. Сырткы күчтөрдүн эч кандай жардамы дагы, зыян берем десе, зыян дагы бере албаш керек бизге деп, келишим түзүп алыш керек да. Чындыгында. Жаш үй бүлөгө акыл үйрөткөн акылдуулар көп. Акыл үйрөткөн акылдуулар көп жаш үй бүлөлөргө. Бирок көпчүлүк учурда жакшы насаатты айтпайт да. Жакшы кеңешти айтпайт. Ошондуктан кеңешти дагы керектүү адамдан сураш керек. Жалкоолуктун 3 пайдасы бар. Биринчи пайдасы, жетекчи айтат экен да. Мен оор кыска мөөнөттө чечиле турган маселелерди жалкоо жумушчуларыма буйруамын дейт да. Неге? Себеби ал жалкоо көп жумушту кылганга зеригет, оңой жолун ойлоп табат дейт экен да. Кээ бир жалкоолор бар. Булар акылдуу келет. Кээ бир жалкоолор бар. Көбүрөөк уктап коет, бирок көбүрөөк ишти кылып коет. Кээ бир жалкоолор бар. 2 саат иштейт, алардын 2 жыл, кээде башка адамдардын иштеген 2 жыл, 4 жылына барабар алардын 2 саат кылган иши. Мындай жалкоолор бар. Кээ бир жалкоолор көбүрөөк уктап коет, бирок калган убактысын өтө тынымсыз иштеп берекелүү өткөзөт да. Сөзсүз түрдө сабырлап тургун деген нерсе маселе жок. Сабырлап турдуң, бамдатты окудуң, уктадың, кайра 10-да турдуң же 11-де турдуң. Андан кийинки убакыттарды туура өткөзүшүң керек да сен. Кээ бирөөлөр сабырлап туруп алат, саартан кечке күнөө иштерди кылат. Күнөө иш кылгандан көрө сен толка укта. Укта сен толка. Бул не экен? Биринчиси, ар бир иштин оңой жолун ойлоп табат экен. Экинчиси, көп уктаса дагы калган убактысын берекелүү жакшы өткөзөт экен. Үчүнчүдөн, жалкоо адамдарды байкасаңыз көрөгөч болот. Көп нерсени көрө билет. Көп жумуштарды бат эле бүтүрүп, көбүрөөк эс алгысы келет да. Ошондуктан жалкоону жалкоо деп андай неме дештин кереги жок. Жалкоо адамдардын, мисалы, жалкоо адам келип алманын астыга жатып, алма башына түшүп кетип, ошо жалкоолуктан эне болгон, Алманын астыга жаткан, алма түшкөн, неге асманга учуп кетпеди, башыма түштү деп тартылуу законун ойлоп тапкан. Исаак Ньютон, Ньютон братаныбыз дагы өз учурунда жалкоо болгон. Бардык күчтүү адамдар, ал президент болсун, ал жөнөкөй бомуш болсун, ал биз сыяктуу адам, муну жөнөкөй карашыбыз керек. Биз сыяктуу туалетке барат, биз сыяктуу адам ал. Ошону билишибиз керек. Эркек аялына айтат да, сен мурда башкача болчусуң, жакшы болчусуң, сонун болчусуң, сулуулуң да сонун болчу, фигураң да жакшы болчу, мүнөзүң, адеп ахлагың бардыгы сонун болчу, красавица болчуң. Азыр өтө катуу өзгөрдүң, азыр жамансың, башкачасың деп айтат да. Ал учурда башкача болчу.
Чындыгында кооз сүйлөөчү, жакшы сүйлөөчү, тарбиясы дагы сонун болчу, акылы дагы тунук иштечү, жаман сөз оозунан чыкпайт эле. Неге? Себеби ал учурда ата эненин тарбиясын алат эле ал кыз. Сага тийгенден кийин сенден тийгенден бери өзгөрдү. Сенин тарбияңды алат да ал. Аялың сени көрүп атат. Сени жаныңда болуп атат. 24-кө 24. Сенден көп нерсени үйрөнүп атат. Сенин сөгүштөрүң, сенин корс мамилең, сенин жаман мүнөздөрүң кадимкидей жугуп атат да аялыңа. Ошондуктан бир нерсе дештен мурда, бир нерсе кылыштан мурда өзүбүздү бир карап коюшубуз керек да. Ал жейдени карап мынтип, жейдебиз тазабы өзү деп. Аялыңа акча бер же жол бер. Көпчүлүк эркектер бүгүн аял тапкан акчаны талашат. Аялынын акчасына итальянский рубашка, турецкий классический шым, туфли бирдекелери кийип, уялбастан тойлормон той жыргап жүрөт да. Ошо кыз атасына бербеген костюмчумду ошо эрине кылып атат. Атасына бир жакшылык кыла элек, бирок күйөөсүнө ажырашып кетпейин, башка болуп кетпейин. Берип атат, кылып атат. Бирок кээ бир намкөр эркектер, жакшылыкты билбеген эркектер аялын ар бир тапкан отчету алып, уялбастан кеңири жеп, кеңири кыянат кылып жүрөт. Кудайым өзү сактасын мындайлардан. Кудайым өзү сактасын. Аялдын акчасын эч качан тийбеш керек эркек киши. Талашпаш керек кассасын. Өзүң иште, өзүң акча кыл, өзүң бизнес кыл, өзүңдү кассаң. Аялың балдардан киришпейт. Өзүң каалагандай эсептеп, каалагандай кучактап жата бересиң сейфиңде. Бирок аялың тапкан акчага киришпей да, эркек болуш керек. Бүгүн ушундай эркектер жок эмес, мекендештерим. Реал көрүп атабыз муну көзүбүз менен. Аялынын акчасына кийинет. Аялдын акчасынын кассасынан акча алат. Аялдын акчасына бассейнге барып жуунуп келет. Качан эркек киши аялдын акчасына кийинип калчу эле мекендешим? Аялынын акчасыга умрага барып келет. Уялыш керек мекендештерим, уялыш керек. Бүгүн ушундай эркектер атайын жок эмес. Бай аялды издеп жүргөндөр, бай кайнатанын немесин издеп жүргөндөр, жок эмес мындайлар. Бирөө айтат, өтө тынымсыз иш кылам дейт. Мамлекеттик жумушта иштеймин, андан сырткары жумуштарым бар, полиям бар, көп иштерди кылам. Бирок мен ошо байдын кызыга үйлөнгөнмүн, кайнатам үй подарка кылып койгон дейт да. Башын ошентип жашап жүрдүк. Аялым менен кичине келишпей калсак эле аям айта берет дейт да. Бар көчөгө жоголбу, атам алып берген үй. Ар бир уушканыбыз айтат дейт да. Эң биринчи акча чогултуп үй алдым дейт да. Үй алдым дейт. Ошондуктан аял киши ар дайым бетке чабат. 2 самса алып берип койсо өмүрүңүз акырга чейин айтат. Өлүп кетип атсаңыз ошондой эми 2 самсанын акчасын таштап кет дейт. Ошондуктан этият болуш керек, аялдан албаш керек, аялга бериш керек. Аялды сен багамын деп, кийим кече менен, тамак аш менен камсыз кылам деп алдыңбы? Кылышың керек. Анын акчасына башкасына киришпе, кассасына киришпе. Чында эркек киши көчөгө чыгып саартан кечке стройкада иштейби, бирөөгө дару коюп бир жерде дару сата калабы? 1000 сом, 1,5 сом берекелүү акча. Аялдыкында береке жок. Анан баалайт да аял киши да карап, эми ушундай аракет кылып атам, эрим да колунан келишинче дару сатып болсо да 1000 сом болсо да семьяга аракет кылып атат. Мен 20 000 сом тапсам дагы эрим 1000 сом таап атат. Аракети бар күйөөм деп алдыңда турат аял киши. Анан аялыңдын тапканын эле жеп, чочкодой семирип жаткандар уялыш керек. Намус болуш керек. Ошол эле учурда ата болуп туруп же эр болуп туруп аялын Россияда, Европада иштетип коюп, өзү кеңири буякта машинаны гың деп эки жака басып жүргөндөр басылып кетесиңер бир күн. Чындыгында ушундай. Аялдын акчасы семиртпейт, жүрөккө тынчтык бербейт. Ойлоnuш керек бул маселени. Кызың каяктан акча таап, кантип сага салып атат, сен аны кантип уялбай алып, кантип жеп атасың? Мен таң калам ошол эркектерге ачыгы. Эриңизге массаж кылып бериңиз. Урматтуу айымдар, бүгүн көпчүлүгү кызмат маселесинде жаңылып аткан учурда.
Армияга барган учурда бизде өзүбүздүн жеке убактыбыз болот. Кеңири bir время берилген, 1,5-2 saat. Каалаган нерсени кыласың. Китебиңди окуйсуң, отжимание кыласың, чуркап келесиң, билгениңди кыласың кыскасы. Ошол сыяктуу эле мисал катары айттым, күйөөңүзгө кызмат саатыңыз болсун. Ошол күйөөңүз келерде жатардан мурда же утурам жакшы көрөт, айырмасы жок. Иштен чарчап келет. Ага сөзсүз массаж кылып бериңиз. Курсагы тойду, ошол романтика дейсизби, ошол мээрим дейсизби, күйөөм эле кылсын, эрим эле кылсын. Бир массаж кылып бере албасаңыз, анда эмнени күтүп атасыз эриңизден? Ошондуктан массаж кылып бериңиз. Массаж жаман нерсе эмес, жакшы нерсе. Никелүү өзүңүздүн эриңизге кылып берсеңиз, мындан өткөн жакшы нерсе жок. Өтө сооптуу амал. Сооп алгыңыз келсе, массаж кылыңыз. Эриңизге тынымсыз массаж кылыңыз. Сүйүү, мээрим, махаббаттын ашырыштын жолу дагы бирөөсү бул массаж. Массажды эркек өзгөчө эс алат. Эгерде кылышты билсеңиз, чындап өзгөчө эс алат. Анан кээ бир эркектер кичине толугураак, семизирээк болот. Семиз эркектер андан да көбүрөөк эс алат. Жырлар чогулуп, жакшы айланбай, семиздерге 10 эсе көбүрөөк жагат да. Ошондуктан күйөөңүзгө дагы башкача бирдекелерди ойлоп тапсаңыз болот. Внимание бер деп атасыз, өзүңүз внимание бербей атасызбы? Эркек дагы башында өтө сонун мамилелерди кылып жүрдү, бирок сизден эч кандай ответ болбогондуктан барып сизде калып кетип атат да. Ошондуктан күтпөстөн бергенди үйрөнүңүз. Аял авретиңе тиешелүү нерселерди бекит, жашыр, көрсөтпө. Бүгүн кээ бир айылдарга же шаардын өзүндө эле балкондорго ушинтип көрсөтүп, мына бизде ушундай флагыбыз бар, мындай нерсебиз бар деп реклама кылып илип коюшат да, көп ички кийимдерини, ички нерселерини. Аялдар өзгөчө ушундай, бат кургайт, эч нерседен коркпойт, ушинтип эле асып коюп, илип кое берет. Ал учуп кетип, башка кошунасына үйүнө кирип кетет. Ой, пикир бардык нерсесин бузат. Сырттан конок келсе, туалетиге чыгат, эки жака барат, көрүнө турган жерлерге илбе. Айыл да ушундай, көрүнө турган жерге реклама кылып илип коет да. Ал ич кийимдерди көрсө, башка эркек, бегане эркек аялың тууралуу туура эмес нерселерди ойлойт. Кыз бар экен деп ойлойт бул үйдө. Ар кандай арам ойлордун келишине себепчи болуп калба. Аял авретиңе тиешелүү бардык нерсени бекит, көрсөтпө. Бүгүн гигиенический нерселер булар. Көрсөткөнгө акыбыз бар, көрсөтүш керек, үйрөнүш керек, башкалар да ушуну көрүш керек деген айымдар, булар жеке силердин оюңар, бирок бул туура эмес, терс тарбия. Терс тарбия, бул баланын да бүт бар жогун буза турган маселелерден. Ошо ич кийимиңди жай, үстүгө жеңил бир материалды жаап кой, көрүнбөй турган кылып. Болду, анын жолу оңой. Кургай берет. Бул ысыкта адамдын өзү кургап кетти. Сен кийимиң кантип кургабай калсың? Да, 1 саат разница берет, бирок жабык турат кой. Сен ачык жериңди көрүп атса, ачык кийимдериңди көрүп атса, балаң сөзүңдү угап анан сен. Ошо дагы тарбия мекендешим. Тарбия бул. Биринчисиге тийип ажырашып, экинчисиге тийип ажырашып, үчүнчүсүгө тийип ал менен дагы ажырашайын деген ойдогу кыз келиндерди байкасаңыз, алардын ата-энеси дагы көпчүлүгү ажырашкан болот да. Ажырашып кетип, атасы тараптан корчулук көргөн кыздарда ушундай ишенимсиздик жүрөгүндө болот экен да, барыбир. Жүрөгүндө болот экен, ичинде болот экен. Эркек мынандай деген түшүнүгү баары калыптанган болот экен да. Себеби ал көрүп чоңойт ошол системаны. Көп учурда ажырашып кетет экен да. Ошо ажырашкандарды байкасаңыз, ата-энеси дагы ажырашып кеткен бирдеке көбүнчө. Эми бул баардыгы деп айтам, көбүнчө ушундай экен да. Себеби алып аткан уя туура эмес, тарбияны алып аткан уя туура эмес. Анан бир жаш бала сүрөт тартат экен. Семиңарды сүрөтүн тарткыла десе мектепте тартат экен. Анан мугалимеге көрсөтсө, бул апам, бул атам, бул чоң адаммын деп тааныштырып келип атып, атасынын колун, бутун тартпайт экен да. Тили дагы жок экен. Анан мугалим кызыгып сурайт экен: "Эй, сен неге
колу бутун тартпадың, тилин тартпадың десе, баягы эжеке апамды сөкпөсүн деп, эжелеримди теппесин деп, чоң апамды урбасын деп, колу бутун тилин тартпадым дейт экен да. Бала көрдүңүзбү, алып атат да тарбияны. Ошондуктан да 80% көрүп алат баланыкы дегени бекеринен эмес. Сен уруп атсаң урушту үйрөтүп атасың. Тепсең тебиштү үйрөтүп атасың. Аялыңды кордоп атсаң, эртең балаң дагы кордой турган болот. Аялың кордолушка чыдап атабы? Эртең дагы кордолушка кыздарың даяр болуп чоңоюп аткан болот. Айтайын дегеним, эч качан балдарыңды көзүнчө урба, урушпа. Балдарыңды көзүнчө. Аллахтын көзүнчө жер жүзүндө эч качан зулумдук кылбай аялга. Эркектин 3 түрү бар. Азыркы заманга жараша, биринчиси берет, ошого жараша аялынан ответ келет, жооп келет. Экинчи түрү бар, ал эч нерсе бербейт, бирок ар дайым требование кыла берет. Аны бербедиң, муну бербедиң, мындай кылышың керек, андай кылышың керек, талап кыла берет, талап күчтүү. Үчүнчү эркектин түрү бар, бул же бербейт, же албайт. Кыңшып баягы бир итти урсаң, ай деп качат го. Ошол характерлуу бирөөлөр бар да. Биринчиси берет, ошого жараша аялынан жакшы жооп келет. Ушундайлар бар. Экинчиси ар дайым налый берет аялынан. Аялынан налый берет. Аялы колунан келишинче көп нерсе кылганга аракет кылат. Бирок ал намкөр тойбойт эч качан. Үчүнчү түрдү же бербейт, же албайт, мындайлар дагы жок эмес. Мен эмнени айткым келет? Адамга, аялга, негизи эле адамга не кылсаң дагы тойбойт. Аял алтынды сүйөт. Канча берсең дагы тойбойт. Пайгамбарыбыз бекеринен айткан эмес. Аялга 1000 жакшылык кылып, бир күн жамандык кылбай койсоң, бир күн кыла албай калсаң ошо айткан, сенден эмне көрдүм дейт. Табият ушундай. Бир өрөөн алтынды берип, тойдуңбу десең, экинчи өрөөнү кана дейт. Ошондой. Ошондуктан да урматтуу мекендештерим, мамилени туура кылышыбыз керек. Мамилени туура кылышыбыз керек. Аялдардын да кээ бир түрлөрү бар. Булар биринчи түрү эриден абалга карап, жакшылыкпы, жамандыкпы ар дайым алдына туруп беришке даяр да. Касамы бир, максаты бир. Экинчи түрдүүлөр бар. Тием, жашап көрөм, болсо ажырашып кетем да. Мындай экинчи, үчүнчү варианты дагы бар да. Биринчи варианттагы кыз өмүрүн арнап, жашоосун арнап, бара турган бейишимде тозогумда күйөм деп дейт. Максаты ошол. Экинчиси тием, жашап көрөм, жакпаса ажырашып кетем да. Жакта квартирам бар го, же үйүм бар го, чыгып кетем да, дени болуп кетем да дегендер жок эмес, Кудайым сактасын. Үчүнчүсү бар, турмушка өтө жеңил карайт. Колду учууда карайт. Эркектерди носки алмаштырганда алмаштырат. Да. Ар ким өзүнүн ордун табат, сөз эсин табат. Өзбекстан элиндеги чыккан улуу устаздарыбыздын бири Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, Аллах рахматы калган болсун, өтө терең билимдүү, имандуу инсандардан болгон. Мен жеке арманым, күйүтүм ошо устазга жетпей калдым. Тирүү кезде барып кызматын кыла албай калдым. Да, мен ал учурда кичине болчумун. Мен кичинекей кезимде эле өтүп кеткен. Чубак устаз чабагында отурган учурубузда шамдан кийин чубак устаз кирип келип, ошо кабарды айткан. Бүт дүйнөгө белгилүү аалымыбыз Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф устазыбыз чын сапарга аттанды деп айткан учурда, мен ал устазды көп изчет этпегендигим үчүн ал учурда мындай эле көз караш болгон. Кийин анын китептерин окуп, өтө терең мааниге өтө жогорку деңгээлдеги адам экендигин билип, арманым ошо Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф устаздын сабагын алып, дарстарга катышып, дубасын алып, кызматын кыла албай калдык. Ошо Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф устаз да. Азыр Өзбекстандагы көпчүлүк аалымдар ошо устаздын шагирттери. Өтө көп шагирттер. Мухаммад устаз өтө көп шагирттер чыгарып койгон. Азыр Өзбекстандын менмин деген баардык аалымдары ошо устаздын шагирти болот. Тафсирчи Алаудин Мансур устазыбыз бар. Алаудин Мансур
досу бар экен. Мен окуяны айтып берип атам. Журналист ошо досунан сурайт экен да, сиз Алаудин Мансур менен өтө көп жүрдүңүз, өтө көп нерселерге аралаштыңыз, доссуз, кызыктуу окуяларды айтыңыз деп сурайт экен журналист. Ошол учурда досу айтат экен, ооба кызыктуу окуя болгон, неге болбосун. Бир жолу Ташкентке сапарга чыктык. Мухаммад Садык устазды зыярат кылганы жолго чыктык. Мен өзү бир кебекчимин дейт. Базарда кебек сатам, контейнерде эч кандай акча деле жок. Анан ар дайым мени шерик кылып берет дейт да ар жерге. Анан Алаудин Мансурга мен да жок дебей чыктык. Баргыча сүйлөп бардым дейт да Ташкентке чейин. Баргы чейин сүйлөп бардым дейт. Эми ошондой илимдүү адам дейт да. Аны укпай эле мен сүйлөп кете бердим. Эми менин сөзүм жоготот. Ал да күлүп коет. Алаудин дагы мен досумун, башкалар сүйлөй албайт илимдүү адамдын алдында. Мен досумун жаштан чогуу өскөн, ар нерселерди айтып, ал да күлүп коет. Күлүп койбосо менин сөзүм жоготобу деп кайра сүйлөй берип, айтор Ташкентке сүйлөп бардым дейт. Кийин зыяны тийди дейт. Кайтканда башка машинада кайттым дейт да. Ошондой макул деп кое берген, бирок кайтканда башка машинада кайттым дейт да. Анан кызыктуу окуялардын бири Алаудин Мансур устазыбыз мен тапсир жазайын деп атам деп досун чакырыптыр да. Досум, мен тапсир жазайын деп атам, ошого бел байладым. Бир жардамың керек дейт экен да. Керек десе, баягы мен өзү кебек сатамын. Дароо түшүндүм акча жагынан деп ойлодум да. Бирок мени неге жардам сурап атат? Мен өзү кебек сатсам, арзыбаган акча түшсө мага деп ойлоп, баары макул досум, канча болсо мен беремин, жардам беремин акча жактан дедим да. Десем, жок, акчаңдын кереги жок бир тыйын. Анда неге жардам менден? Не жардам керек десе? Сураныч досум, мага келбей тургун дейт экен да. Мага келбей тургун дейт экен. Ошо ситуация, ошол абалга мен көзөрүм менен күбө болсом кандай эле деп калам да. Албетте жок. Келбей тургун. Эгер сен келсең менин убактымды көбүрөөк алып койот экенсиң, менин убактымды бөлө албай калат экенмин тапсирге дейт экен да. Ошондо ал күлүп тамашалап айтып коет, менин салымым өтө көп китептерге. Эгер мен келип досумдун убактымды ала бергенимде көп китептер жазылбай калат эле дейт экен да. Ошондой илимдүү устаздарыбыз, Аллах ыраазы болсун, алар чындыгында улутту бөлбөстөн кызмат кылган исламга улуу алымдар да. Динибиз ар дайым адамгерчиликти биринчи орунга коет. Ислам өнүккөн учурда, мына мисалы Усманилер, Осмондор учурунда эч бир дин кордолгон эмес, эркиндикте болгон. Мусулмандар дүйнөнү кармаган учурда дүйнөнүн ар бир булуң бурчунда тынчтык болгон. Качан мусулман эместерди колуна бийлик өтүп калса, же акча өтүп калса, ошол учурда ызы-чуу, тыным жок, согуш, мына азыр Газа мисалы. Мусулмандар бир айыбыбыз, биз биригүү жок бизде. Ошондуктан ойлонуш, ойгонуш учуру келди мекендештерим, алтын башыңыздар аман болсун. Устаздарыбыздын ушу басан кадамыга арзысак, мен өзүмдү бирдеке кылды деп ойлоймун. Албетте, устаздарыбыз кылган эмгектер, мисалы Абдышкүр устаз, андан кийин Чубак устаз келип, ошол устаздардын кылган эмгектери, иман үчүн, ислам үчүн кылган мээнеттери, булар неге биз миллион, мисалы Абдышкүр устаздан кийин миллион Абдышкүр ажы келсе дагы, ошонун да күчтүү алым келсе дагы, неге Абдышкүр ажыдай болбойт десеңиз, ошол убакыт, ошол время, ошол абал кайра келбейт да. Абдышкүр устаз СССР тарагандан кийин, башка маселелер көп болгондон кийин биринчи келип, эч ким динди тааныбаган учурда даватын баштады да. Өтө көп кордолду, өтө көп түшүнбөстүктөр болду, ызычуулар болду, бардыгына туруп берди устаз. Аллах ыраазы болсун. Андан кийин келгендеричи, көбү азыр мусулман болуп калып, динден кабары болуп калды, мечиттер көбөйүп калды, түшүнүк өтө жакшы. Андан кийин канча илимдүү келбесин, бир Абдышкүр устаздай боло албайт. Аллах ыраазы болсун.